Биз бүгүн 8-класста биология сабагынан эске тутуу деген теманы өтөбүз. Азыркы учурда биз ар кандай окуучулар, дегеле адамдардын баары маалыматтарды туш тараптан интернет аркылуу, компьютер аркылуу, андан кийин ноутбук аркылуу туш тараптан алып атабыз. Эми ошонун баардыгы адамдын эсине, көп нерселер адамдын эсинде сакталып калат. Ал эми кээ бирлери адамдын эсине тутулбай, сакталбай да калат экен. Техникасы өнүгүп өнүккөн мамлекеттерде, мисалы үчүн Европа мамлекеттеринде завод, фабрикалар абдан көп, алардан бөлүнүп чыккан уулардын баардыгы ушул экологиянын бузулушуна алып келип, адамдын аң сезимин, ой жүгүртүүсүнө мындай терс таасирин тийгизип атат. Эми бауреке биз бүгүн эске тутуу деген теманы өтүп атабыз. Бул эске тутуу бул мээнин өзгөчө бир касиети болуп эсептелет, эске тутуу. Бул эске тутуу учурунда эмне болот? Эске тутуу учурунда борбордук нерв системасы катышат. Борбордук нерв системасынын катышуусу менен кишинин мээсинде ар кандай ойлор топтолуп, анан ар кандай тажрыйба, жекече тажрыйбалар, ойлор, сезимдер ошол кишинин нерв системасында топтолот да, алар улам пайда болуп, кайра жаралып турат. Бул эске тутуу деп аталат экен. Эми мына биз окуучуларга сабак берип атабыз. Окуучулардын эң чоң проблемаларынын бири бул эске тутуу жөндөмдүгүнүн жетишсиздиги, унутчаактык болуп эсептелет. Эми мисалы үчүн материалды унутуп койгон баланы, окуучуну эс тутуму начар деп айтабыз. Ал эми кишинин жакшылыгын унутуп койсо, ал окуучу эси жок бала деп аталат. Эми унутчаактын себеби эмнеде болот? Унутчаактын себеби мисалы үчүн ушу тиги болуп аткан окуяларды мындай аягына чейин укпай, кунт койбой, көңүл бурбай коюу, мына бул дагы эске тутуунун начарлашына, унутчаактыкка алып келет. Андан кийин ошол учурдагы эске тутуунун начар болуп калышына ошол учурдагы жагдайлар да себеп болот. Ал мисалы үчүн ошол учурдагы сычуу үндөр, ар кандай тиги музыканын чыгышы, мисалы үчүн залда, же болбосо аудиторияда, же болбосо тиги сахнада, мына ушулардын баары окуучулардын эске тутуусунун начардыгына алып келет экен. Эми кээ бир учурларда адам же болбосо окуучу өзүнүн оюн бир жерге топтосо, бир жерге концентрацияласа, анда ал эсине тутуп ала алат. Мисалы үчүн тиги кечеде бири-бирин жактырган кыз жигит экөө сүйлөшүп атып, бири-бирине мындай көңүл бурупса, ошол кыз жигит биринин айткан сөзүн бири эсине тутуп калат. Бул эске тутулат. Ошондой эле жык-жыйма элдин ичинен эне өзүнүн баласынын үнүн тааный алат. Мына эске тутуу деген мына ушул себептен пайда болот. Эми эске тутукканда окуучулардын эс тутуму жакшы болушу үчүн мугалимдердин, эн аталардын аракети абдан жакшы таасир этет да балага. Мисалы үчүн кандай бала унутчаак болот? Бала тиги мондай запкы жеген, жабыркаган балдар, стресс алган балдардын эске тутуусу өтө начар болуп калат. Андай учурда ал окуучуга ошол стресстен чыгуунун жолдорун мугалимдер, ата-энелер мындай түшүндүрүп үйрөтүш керек. Бул эске тутууну жакшыртат. Эми эске тутуу деп атабыз. Ошол баланын эске тутуусун дайыма өнүктүрүү жолунда болуш керек. Андан сырткары эске тутуучу жанагы өтө сейрек кештешкен, эс тутуму күчтүү адамдар жөнүндө дагы сүйлөп окуучуларга түшүндүрүш керек. Кандай адамдарды феномен адамдар дейбиз, же болбосо феноменалдуу адамдар деп айтат экенбиз. Мисалы үчүн бауреки эске тутуусу күчтүү адамдардын ичинен бул жерде Антония деген
окуучу. Антонио деген окуучуну автор эмне кылган? Антонио деген окуучуну автор өзүнүн кол жазмасын окууну сунуш кылган. Ал Антонио ошол кол жазманы, чыгарманы окуп бүткөндөн кийин ал чыгарма таптакыр жоголуп калган. Андан кийин жоголуп кеткенден кийин аны ошол ээси экөө биригип окуп, ошол кол жазма менен жазылган чыгарманы аягына чейин бир сөз калтырбай кайра калыбына келтирген. Бул феномен, эске тутуусу күчтүү адам. Андан кийин тиги христиан Фридрих Хейнекен деген 1 жаштагы балага Библиядан ошол балага Библиядан алынган тиги баянды угускан. Ал бала ошол Библиядан алынган баянды 2 жашында тиги кайталап бере алган, эсине тутуп калган. Андан кийин ал бала 3 жашында дүйнөнүн тарыхын, тиги географиясын, андан сырткары француз тилин, латын тилин эркин өздөштүрө алган бала болгон. Андан кийин ал 4 жашында болсо, ал бала эмне кылган? Ал бала тиги дин жөнүндөгү маалыматтарды толук өздөштүргөн. Ошондой эле дагы бир феномен окуучуларга Жорж Паркер Биттер деген окуучуну алабыз. Ал окуучу математикалык эсептөө техникасын жакшы өздөштүргөн. Андан кийин ал өзүнүн тиги жашоосунда системалуу түрдө эске тутуунун үстүндө иштеген. Андан кийин ал чоңойгондо парламентке депутат болуп калган. Анан депутат болуп калганда ошол учурда жанакы энциклопедиядагы бүт маалыматтарды ошол бала эсине тута алган. Анан аны өзүнүн тиги оппоненттери аябай нааразычылык менен анын үстүнөн арыз жазган. Бизде аябай оңтой стабалга калтырат деп. Демек, ушундай эске тутуусу сейрек адамдар жөнүндө окуучуларга айтып түшүндүрсөк, ошонун кылган аракеттерин окуучулар жасаса, анда окуучулардын эс тутуму жакшырат деген ойдомун. Эми эске тутуунун кандай түрлөрү бар? Эске тутуунун түрлөрү 32. Эске тутуу, жаттоо жолу менен эске тутуу, түшүнүү жолу менен эске тутуу, образдык эске тутуу, эмоциялдык эске тутуу болуп, мына ушундай эске тутуунун түрлөрү бар. Эми богуреки жаттоо жолу менен эске тутканда, бул эске тутуу бат эле унутулуп калат, тиги ал аз гана убакытка сакталат. Ал эми түшүнүп окуган окуп эске тутса, ал усак убакытка чейин сакталат экен. Мисал үчүн китеп окуп атканда адам өзүнүн ошол жерде керектүү нерселердин баардыгын белгилеп, керектүү жерлерин блокнотко жазып калыш керек. Мына ошондо дагы эске тутуу жакшырат экен. Андан кийин дагы тиги ооз эки сүйлөө менен сүйлөнгөн сөздү эске тутуу. Эми ооз эки эске тутуу болгондо бир сырттан ооз эки сүйлөнгөн информация. Бул ар кандай деңгээлде болот да. Эгер мындай күчтүүрөөк деңгээлде болсо, ал адамдын эсинде ошол эсине сакталып калат. Бул ооз эки эске тутуу деп аталат экен. Анан образдык эске тутуу. Эми образдык эске тутуу болсо, бул акын жазуучуларга тиешелүү, сүрөтчүлөргө тиешелүү, андан кийин артисттерге тиешелүү болот экен. Мисал үчүн образдык эске тутуу болсо, окуучулар же адамдар жайында жайлоолорго, же болбосо тиги жаратылыштын кооз жерине барганда, ошонун жаратылыштын кооздуктары кишинин эсине тутуп калат. Же болбосо өзүнүн бир жакшы көргөн адамдын мүнөзү, турган турпаты, анын сулуулугу, мына ушунун баары эсте калат дагы. Анан акын жазуучулар, сүрөтчүлөр, артисттер мына ошонун образына кирип, ошол эске тутууну колдонушат экен. Анан эми эмоциялык эске тутуу деп аталат. Эми эмоциялык эске тутуу болгондо адамдардын башынан бир кезде өткөн богурекиндей тиги
кайгылуу окуялар же болбосо кубанычтуу окуялар адамдын эсине түшкөндө адамдын өңү кысарып же босоруп же кумсарып кетет. А мында ошол адамда эмоциялык эске тутуу бар экендигин адамдар мына ошентип түшүнөт экен. Эми анан кийин бобуреки көркөм адабияттар боюнча окуганда да эске тутуш керек да. Көркөм адабияттарды эске тутуш мындай көлөмү чоң болсо аны эске тутуш кыйын болот. Аны эки бөлүккө бөлүш керек экен, себепке жана натыйжага. Анан адам өзүнүн себебин, баягы себебин эсине түшүрсө, натыйжасы андан уланып, эсте сакталып кала берет экен. Андан сырткары, мисалы үчүн, окуучулар тиги бобурекиндей кечелерде тиги аудиторияга чыгып, тиги өзүлөрүнүн докладын окуп, же болбосо өзүнүн тиги жакшынакай ойлорун айта турган сөздөрүн унутуп, кээ бир учурда сүрдөөдөн, толкундоодон унутуп калат. Андай учурда мугалимдер ошол сөздүн башын баштап берсе, аягын окуучулар улантып кетет экен. Же болбосо такыр эле тиги доскада тиги аудиторияда туруп, өзүнүн сөзүнөн адашып, башын жоготуп койсо, анда эмне кылыш керек? Эгерде юморго шыктуу болсо, ошо юмор менен мындай башкага буруп айтып, анан калгандарын эсине түшүрүп алса болот экен. А такыр эле эске түшүрө албай сүрдөп бала же адам толкунданып кетсе, анда бир аз тыныгып туруш керек дагы. Андан кийин тыныккандан кийин анан баягыны эсине калыбына келтиргенде анан ошону улантыш керек. Эми эске тутуму бобуреки адам өзүн өзү ишендириш үчүн кандай болуш керек эске тутуу? Адам өзүн өзү ишендириш үчүн өзүнүн балдар, окуучулар өзүнүн жүрөгүн карап туруп, сен коркпо. Сен материалды жакшы билесиң. Сен жакшылап жооп бересиң деген ушундай тиги ойду, сезимди өзүнө топтосо, анда адамдын эске тутуму жакшырат экен. Эми эске тутуу жөнүндө айтып атабыз. Эске тутуу жөнүндө айтканда мындай жаман нерселерди эс тутумунан чыгарып койгон эң жакшы болот экен да. Жаман нерсе, кайгылуу нерсени, же болбосо бирөөнүн кылган жамандыгын эстен чыгарыш керек. Эгерде ошол бирөөнүн көңүлүн оорутуп, катуу мындай ыса кылып койсо, ал адамда эсинде ошол сөз сакталып калат дагы, анда таарыныч пайда болот. Ал таарынычты кетириш керек. Ошол кайгылуу, туура эмес сөздү оюнан чыгарыш керек. Ал туура эмес сөз оюнан чыкканда, андагы таарыныч дагы эстен кетет. А таарыныч кетсе, адамды кыйнаган негативдүү ойдун баары адамдын оюнан кубулат экен. Ошентип, эске тутууну жакшыртыш үчүн адам дайыма жакшы маанайда, жакшы мындай көңүлдүү отуруп, көңүлү ачык болуп, жакшы маанайда отуруп, китеп окуп, же болбосо бирөө менен баарлашып, сүйлөшүп, же болбосо жакшы нерсени, музыканы, же болбосо комуздун үнүн, же ырды укканда, ошонун баары кишинин мээсинде, эске тутуусунда жакшы сакталып калат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз бүгүнкү биология сабагында 8-класста эске тутуу деген теманы өттүк. Саламатта калыңыздар.